Бүгүн мен депортация болуп кеттим. Бирок мага эскертүү берди, 5 күндүн ичинде Кыргызстанга чыгып кетишиңиз керек деп. Регистрациям бар болчу. Мен каттоодо турганмын. Мен ошол каттоодо турган жеримде жашап атканмын. Мисалы үчүн документтери туура болсо, таза болсо дагы алып барып эле депортация кылып атат. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын каталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан эже карындаштарым, агаларым, амансыздарбы? Мына бир ай боло элек Нарын Плюс шаурманы ачылганына мына буйруса Бек агабыз бүгүн жолугалык деп чалгандан буйруса мына эфир аркылуу амандашып отурабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Эмне болуп атат жашооңузда? Бизнес кандай болуп атат? Ошол боюнча кенден айтып бересизби? Жашоодо күтүлбөгөн нерселер боло берет экен негизи. Бир ай болду, мына бир айдын жүзү болду. Силердин жардамыңар менен буюрса ачылдык эле. Кудайга шүгүр, элдер өтө көп. Өтө калуучулар, өтө келип жегиси келген, Кыргызстандын даамын таткысы келген кишилердин саны өтө арбын болду. Тилекке каршы биз жеткире албай, көп кишилер нааразы кылып койдук окшойт деп ойлоп калдым. Себеби биз ага анчалык элдин санына даяр эмес болгон экенбиз. Мынчалык даражада бул шаурманы каалагандар көп болот деп биз өзүбүз күткөн эмеспиз, чын айтканда. Ошол биз ачылгандан баштап эле бир жума аралыгында эле биз башында бир 20-30 килограмм этке эттин эсебин алган болсок, биздин ойлогонубуздан 3 эсе көп болуп 100 килограмм эттин деңгээлине жеттик да. Анан ошончолук элдин саны ошончолук көп болду. Анан мына орозо башталгандан бери, куттуу Рамазан айы башталгандан бери биз түнү күнү иштеп калдык. Мен баягы видеода убада кылдым эле го, эме 3-үнөн баштап биз түнү күнү иштеп баштайбыз депчи. Анан Кыргызстандан биздин бир шаурмисибиз 5-inde келди. Ошондон баштап эле иштеп баштаганбыз негизичи. Ошон үчүн биздин эме түнү күнү иштегенибиз үчүн эттин эмеси дагы көбөйүп, соодабыз дагы жакшы болуп баштады эле негизи. Мына Рамазан айы башталып, элдин саны 2 эсеге азайып кетти. Муну биз туура түшүнөбүз. Себеби Кудайга шүгүр, бизде Москвада жүргөн жердештерибиздин ичинде Аллахтын өкүмүн аткарган, орозо кармаган биздин жердештер көп экен. Алар менен сыймыктанабыз. Шүгүр, ооз ачарга бирок баягыдай эле очередь. Баягыдай эле элдин катмары көп, элдин кезектери көп. Ошондуктан башында биз баягы телефондон буйртма алып, анан келгиче жасап коюп аттык эле. Аягында андай да кылбай койдук, себеби өзү келген кишилер көп күтүп калат экен. Телефондон буйртма алсаң, өзү келип күткөн кишилердин убактысы чоюлуп кетет экен да, 1 саат 2 саат. Ошон үчүн телефондон туура түшүнөсүздөр, эми биз заказ ала албайбыз. Ошон үчүн келип эле ушул жерде туруп алып кетиңиздер деп суранып аттык элдерден. Элдер да туура түшүнүп келип алып, мына Кудайга шүгүр, дайыма күнүгө келип жеген кишилерибиз бар. Күнүгө машина менен зерикпей келип, күнүгө келип ошол жерден биздин шаурманы жеп кетет. Ошондо ишибиз жакшы болуп баратканда, эми биз пландаштырып аттык эле, суранычтар көп болду. Аябай башка метролордон ачыңыз, Кузьминкиден ачыңыз деген өтө көп суранычтар болду. Анан түштүк жактан дагы, мына Биляева жактардан да ачсаңыз жакшы болот эле дегендер көп болду. Ошон үчүн ошол нерселерди биз алдын ала пландаштырып баратканбыз, ошого жетебиз го деген ниет менен. Бирок биздин ниетибизди ташкалап, тилекке каршы бүгүн мен депортация болуп кеттим. Ошон үчүн силерге кайрылып сени чакырганым ошол, сага кайрылганымдын себеби, бирден бир себеби ошол болду. 1 жыл мурун биз иним экөөбүз милиция кызматкерлери, полиция кызматкерлери менен кичине түшүнбөстүктөр болуп, алар бизди алып барып эме камап салып, 1 сутка кармап, анан сотко алып барып, сот ошондой чечим чыгарып койгон. Бизди депортация болсун деген чечим чыгарылган. Бирок мен ал чечимге нааразы болуп, апелляцияга берген болчумун арызды. Апелляциялык арыз жазып, өзүм юрист болгондуктан мен юристтерге кайрылган жокмун. Өзүмдүн күчүм менен арызды жазып, областтык сотко кайрылганмын. Арадан 1 жыл өтүп, мынакей биринчи отурум, соттук отурум 13-ндө болду. 13-ндө болуп, сот менин айткандарымды эске алып, жаңы жагдайлардын пайда болушуна жараша соттук отурумду жылдырды 15-ине. 15-inde кайра бардык, экинчи тарап келбей калгандыгына байланыштуу 29-уна бүгүнкүгө жылдырган болчу. Эми менде ишенич жакшы болгон, мен утам деген ойдо эле барганмын. Себеби бүт далилдерди көргөздүм, документтеримди көргөздүм, бүт кагаз түрүндөгү далилдер, аудио запись, сүрөттөрдөн бери көргөзүп,
сотту ынандырдым деп мен толук ишенип отурганмын. Чечим менин пайдама болот деп. Тилекке каршы чечим өзгөртүүсүз калтырды. Сот аны учурдагы жагдайлар менен түшүндүрдү. Мен ал эмени диктофонго жаздырып алдым. Болгон сотту негизи сот ачык болду, бирок тыюу салып атты баягы видеого, аудиого жаздырганга. Бирок ошентсе да мен өзүм үчүн, өзүмдүн жеке архивим үчүн бул нерсени сактап калдым. Чечимди колума кармата элек, бирок мага эскертүү берди, 5 күндүн ичинде Кыргызстанга чыгып кетишиңиз керек деп. Эгер Кыргызстанга чыкпасаңыз, сиздин үстүңүздөн иш козголот дагы, Сахаровага алып барып сизди мажбурлоо түрүндө Россиянын чегарасынан чыгарат деп, ошондой боло турган жагдайдын алдын ала сүрөттөп берди, кандай коркунучтуу болот экенчи. Ошондон анан ойлоп атам, мен мыйзам бузган адам эмесмин, мен атайын бузган эмесмин. Ошол кармаган учурда дагы мен регистрациям бар болчу. Мен каттоодо турганмын. Мен ошол каттоодо турган жеримде жашап атканмын. Мындайча айтканда, мени эч кандай бир депортация кылганга себеп жүйө жок болчу. Мунун бир гана себеби биз милиция кызматкерлери менен баягы өзүбүздүн укугубузду талашып сүйлөшүп койгонубуз үчүн, кайым айтышып кеткенибиз үчүн алар өчөшүп барып эле мындай азыр биздин жарандарды кандай депортация кылып атат. Мисалы үчүн документтери туура болсо, таза болсо дагы алып барып эле депортация кылып атат. Алардын укугун коргогон эч ким жок. Тилекке каршы биздин элчиликтен бир жардам жок. Чынын айтканда мен бир дагы жаранды элчилик сактап калганын көрө элекмин, чынын айткандачы. Жарандарыбыз өздөрүнүн акчасын коротуп, канчалаган юристтерге кайрылып атат. Мен ошол сотко барганда дагы көзүм менен көрдүм, өзүнүн бир эжебиз ошентип депортация болуптур мага окшоп. Ал дагы айтат, менин регистрациям бар болчу дейт. Мен эч кандай мыйзамды бузган жокмун, бирок мен дагы ушундай депортация кылып салды деп. Мен муну Кудайымдын бир мындай мага берген бир белгиси катары кабыл алдым, сыноосу катары кабыл алдым. Чынын айтканда өкүнгөн жокмун. Мүмкүн мен Москвадагы сапарым өзүнүн бир мындай мазмундуу бир чегине келип жетти окшойт. Эми Кыргызстанга барып, ошол өзүнүн өлкөдө, өзүнүн мекенде иштейли деген ниет менен эми аттанып атам жолго. Ошондой жаңылыктар болуп кетти. Эми эмне болот, эми шаурма эмне болот, кандай болот? Шаурмага өтө, мисалы үчүн мен өтө өкүнүп атам. Мен башка нерсе өкүнгөн жокмун, ошол ачыккан жумушума өкүнүп атам да. Себеби мен жасаган нерсе элге жакты окшойт, ошон үчүн каалоочулар көп болуп, өтө келген кишилердин саны азыркыга чейин бар. Мына сен менен отурганда эле канча үчөө чалып сурап атат. Черке коюп коюңуз деп. Барсак болобу деп. Ошондой каалоочулар өтө көп болуп атат. Ошон үчүн бул нерсени жаап коюп кеткен мен үчүн өтө бир оор болуп атат да. Ошон үчүн эгер биздин жердештердин арасында акчасы бар, бир мындай бизнес кылат элем деп максат кылып жүргөн кишилер болсо, ошолорго кайрылып кетейин дедим сен жардамың менен. Эгер сиздер мисалы үчүн ушундай иш кылат элем, мен дагы ушул бир бизнеске кадам таштасам, же болбосо тескеринче ошол бизнести кылып жүргөн кишилер болсо дагы жакшы болот да. Эгер бул сферада сиз иштеп жүргөн болсоңуз, бул чөйрө сиз үчүн тааныш болсо, бизге кайрылыңыз. Биздин номерубуз мынакей азыр ошол жерде чыгарылат болуш керек. Мен номеримди эле билсеңиздер керек. Мага чалып мени менен байланышыңыздар. Сиздер менен ар кандай варианттарын карап көрөбүз. Мүмкүн сиздер биз менен чогуу биздин топко кошулуп, сиздер биз менен чогуу иш алып барабыз. Мүмкүн тескеринче сиздер өз алдынча иш алып баргыңыздар келсе, биз ушул өзүбүз баштаган ишти сиздерге толугу менен өткөрүп беребиз. Ушул Нарын Плюс деген мындайча айтканда Москвадагы эми ачылган брендибизди сиздерге тапшырабыз. Жасалыш жолдорун, бүт ар бир кадамын сиздерге толугу менен түшүндүрүп, өткөрүп эме кылып бергенге даярбыз. Сиздер болгону улантып эле кетишиңиздер керек. Мен эми суранарым, жаңы мисалы ушул бизнести бизден алабыз деген кишилер болсо, чоңураак жер алыңыздар. Себеби каалоочулар көп. Көбүнчө үй бүлөлөрү менен келип атат. Мисалы үчүн бала чакасы менен, кичинекей коляскалар менен келген келиндерге тилекке каршы биздин орундугубуз аз болуп, 2 коляска кирсе эле толуп калып атат да, биздин эмебиз кичинекей болуп. Чаканда баргандар көргөн баары да. Ошон үчүн эгер бизден алып мындан ары улантып кетем деген кишилер болсо, акчаңыздар болсо, кичине кошуп туруп эле 2 эсе кошсоңуздар биздин арендабызга сиздерге чоң эле бир 100-150 квадрат метрдеги бир жерди алсаңыздар болот. Ошол жерде, ошондой имаратта бул ишти жасасаңыздар, мен ойлойм, каалоочулар өтө көп болот. Азыр биз жабылып калсак, мүмкүн бизге келип жүргөн кишилер өтө өкүнүчтүү болот. Себеби бул нерсе мен үчүн дагы өтө бир мындай өзүмдүн колумдан чыгып аткан нерсеге өтө ичим ачышып атат, чынын айткандачы. Мен Москвадан кеткениме ичим ачышкан жок, ушул ишим башталып туруп
өзүнүн максаттуу бир эмесине жетпей калып токтоп калганга ичим ачып атат. Ошон үчүн урматтуу жердештер, сиздерге кайрылып кетем. Эгер сиздер ушул бизнести улантып кетем, өз алдынча эле жасайт элем десеңиздер, биз менен байланышыңыздар, сүйлөшөбүз, кандай мен бүт рецепттерин кантип жасап алат, кантип эме болот, керек болсо мына өзүбүзгө Кыргызстандан келген повар бала да биякта, ага дагы жумуш керек. Ал эми мен айымдан атайын келип, анан кайра Кыргызстанга кетип калышын каалабайм. Ошон үчүн сиздерден суранат элем. Эгер алып барсаңыздар, мынакей эң мыкты мастер шаурмист балабыз дагы сиздер менен иштешет буюрса, аны менен дагы кеңешебиз ал жөнүндө. Андан башка дагы бияктан чогулган дагы сонун биздин топ бар, командабыз бар. Ошолор дагы сиздер менен иштешкенге даяр. Ишиңизге ийгилик. Чындыгында ошол биринчи видео тартканда Кыргызстанга барып, негизи Кыргыздын улуттук тамактарыны ушул камтыган бир ашкана ачам, изилдейм ар бир областка барып деген өз ойлоруңузду айттыңыз эле. Мисалы мына көптөгөн мекендештер тарабынан ошол сөздөрүңүздү жактырылып, лайктар басылып, чоң поддержка болду да. Мисалы сизге ошол поддержка кылалык, бата дуа берип кетелик деп ошол ачылыштарында аябай эл көп келип, бир кыйла нерселер болду эле да. Апалар, канча апалар келип, дуасын чозмолорун ошол берип келип, жанагы кылып кетти эле да. Анан биз деле ошол 10 күндөн кийин барып ошо өчүртө туруп 1 саатчы жеп, аябай кызыктуу нерселер болду. Негизи өз ишини сүйүп кылган адам экен да, чындыгында агабызчы. Кудай кааласа бул эми Москвадан депорт болуу, бул жашоону токтоп ойлоруңузга жетишиңизге Кудай кааласа буюрса дагы биз барып тартып калабыз балкимчи, иншалла. Оозуңа май. Ошол мен деле ошол максат менен баратам. Буюрса Кыргызстанга барсам, ошол баягы жогоруда видеодо айтып өткөндөй, Кыргыздын улуттук тамак аштарын кайра жаралуусуна толук баш отум менен киришип, ошол ишти алга жүргүзөм деген оюм бар. Эгер мисалы үчүн мени колдогон биздин жарандар болсо, менен байланышыңыздар, эгер финансылык жардам берем десеңиздер, Кыргыздын улуттук ашканасын кайра жаралышына, улуттук көчмөн ашканасын кайра жаралышына салымымды кошом деген кишилер болсо, байланышыңыздар, мүмкүн чогуу иш алып барабыз. Сиздер менен ойлорду бөлүшүп, мүмкүн мыкты ашпоздор болсо, сиздер да байланышыңыздар. Ошентип ортодо Кыргыздын улуттук ашканасын кайра жаралууга салымыңыздарды кошуп калыңыздар. Баарыбыз чогуу ошону иш жүзүнө ашыралы. Анда мен сиздин номериңизди жанагы описанияга эле коюп коеюн. Балким бул видео ошол сиз балким бир ишкер таап ага бересизби, башка болуп сиз тынчыңызды ала бербесин. Негизи мен описанияга коюп коем мекендештер. Эгер ушул сатылып кетсе же башка болсо, мен теманы өзгөртүп койгон боломун. Андыктан ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар, дуктан түшпөңүздөр демекчи. Эмес, Кудай кааласа. Баары алдында ишиңиздерге ийгилик, кармаган оорузуңуздар кабыл болсун. Каналга катталып, жакшы каалоо тилек жаза кетиңиздер. Агама ийгилик каалай кетиңиздер. Ар дайым Кыргызбай YouTube каналы мекендештердин көйгөйлөрүнү, анан жетишкендиктеринен чыгарып берүүгө ар дайым аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Сиздерден да Аллах разы болсун. Рахмат. Тынч болуңуздар. Чоң рахмат. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.